толук кандуу парламенттик башкарууга өтө турган мезгилге мына эми жеттик эле да. Ана тилекке каршы тарых тескери кетип, белгилүү окуялардан кийин эми биз кайра башына түшүп, бир адамдын колуна бийликти берип, ошондуктан бекеринен конституция деп чогулуштарда, тыш чогулуштарда айтылып жүргөн жери жок. Садыр Жапаров өзү айтып атат мына акыркы интервьюсунда, Азаттыкка берген интервьюсунда. Андан кийин биз мейли элден сурайлы, 10 январга президенттик же парламенттик деген суроо койдук деп моюнга алып атпайбы? Биз президенттик эле кылмакпыз, бирок каршы пикирлерди айтылгандан биз ушундай тандоо бердик деп. Жалпы эле жаштар чыгып атат, бирок жаштарга мүмкүнчүлүк тар. Эми чын айтканда жаштарды эч ким ал жерге киргизбейт. Арбаңыздар, бизди көрүүчүлөр, кезектеги көрсөтүүбүз 120. Мейманыбыз жаңы генерациядагы кыргыз урпагы Эржан Кайып, укук коргоочу, жарандык активист, юрист. Ошондой эле Эржандын өзүнөн да сурагым келет. Бизде бүгүн коом жаңы бийликтин жаңылансын, кан жаңырсын каалап атпайбы? Ошондой эле коомдогу жаңы көз караштагы жаштар жөнүндө маалымат да азыраак болуп жүрөт. Сен төбөң көрүнүп калды коомчулукка. Мындай дайыма активдүү соц тармактарда пикириңди тайманбай жазып келатканың үчүн каякта билим алдың экен, эмне билим? Ошол жөнүндө кыскача, андан кийин сөздүн маңызын өтөлү. Мен Бишкекте орто мектепти бүткөм, алтын медаль менен. Анан Кыргыз-Орус Славян университетинин укук факультетинде окугам. Алмалды ал факультет күчтүүлөрдөн болчу. Ошондуктан ошол жерге тапшыргам. Андан кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясында квалификациямды жогорулатуу боюнча конфликттерди башкаруу багытында кошумча окугам. Андан тышкары мыйзам чыгаруу процессин Кыргыз мамлекеттик юридика академиясында анда дагы квалификацияны жогорулатууну окугам. Андан тышкары мындай жарандык билим берүү деп коебуз, ошол жарандык долбоорлордо, ошол жерлерде да түрдүү проекттерде адам укуктары боюнча, мисалы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбор Азиядагы кеңсесинин адам укуктары боюнча окутуу программаларында окуп чыккам. Ошол билим адам укуктары жаатында четтен окудуң, менимче жаңылбасам. Ошол жок, бул жерде Бишкекте. Анан ошол жерден негизги адам укуктарын коргоо боюнча билимимди ошол жерде мындай бекитип алдым. Жана кийин ошо тажрыйбада бул мамлекеттик адам укугун коргоо органында, кийин бейөкмөт уюмунда дагы иштеп, азыр көз карандысыз укук коргоочу катары ошол теоретикалык билимимди дагы анан тажрыйбамды арттырып келатам. Рахмат. Эми сен сынчыл көз караштагы жөндөмгө ээ экениңди ошол дайыма соц тармактагы постторуңан кыргызча, орусча жазганыңдан түшүнүп атам. Анан 120 дегенибиз депутаттар көптүк кылдыбы, аздык кылдыбы? 120 аздык кылган жок, көптүк да кылган жок. Бул мындай сан орточо болду деп эсептейм. Эгер аны өстүрсө дагы балким болоттур, бирок аны кыскартылбаш керек деп ойлойм. Себеби Кыргызстандын шартында үркөр топту башкаруу оңой да, аткаруу бийлигине. Ооба, анан негизи депутаттардын кыскарышы же парламенттин дарегине айтылган сын пикирлер ошол сапатына, анан депутаттардын айрым ошол мындай мыйзамсыз аракеттерине, дегиле мындай кээ бир сапаттарына жараша ошол себепкер болуп, анан ушундай сындар айтылып атат да. Анан мисалы депутаттар сессияларга, жыйындарга аз катышышат. Аз бир 30% катышабы, анан бири-биринин баскычтарын басып, ошондон улам анан балким элдерде булар саны көп экен, анда ошол келип аткан 30 эле калсын 40 эле жетет депчи. Анан Москвада 20 миллиондук Москвада 45 депутат бар деп туура эмес, жаңылыш түшүнүк тарап кетти. А бирок парламентаризмди
салыштырып карасак башка мамлекеттер менен керек болсо биздин ошо парламентте жакшы өнүккөн, эффективдүү иш алып барган өлкөлөрдөгү парламенттин санын, калкынын санына салыштырганда Кыргызстанда 120 аздык кылып калат экен. Ошондуктан бул алардын бүгүнкү депутаттар же 6-чакырылыштын баягы кейпи дейбизби, ошол бизде жалпы бул институт тууралуу бир терс пикир калтырбаш керек. Себеби мындай болгон учурда анын кесепети мамлекеттүүлүктүн өнүгүшү үчүн өтө терс болот. Бизде ушу 6-чакырылыштагы парламент өкүлдөрү эмне үчүн бир сапаттуу бир бийлик органы болуп бере алган жок деп ойлойсуң? Бунун негизги себебин мындай тарыхый жол менен караганда биз баягы президенттик эгемен республика болгондон кийин президенттик республика болуп, күчтүү президенттик республика болуп, анан кийин бирок парламентаризмдин өнүгүшүнө бардык өбөлгөлөр бар экендигин, потенциал бар экендигин биз 90-жылдардан бери күбө болуп келатабыз. Парламенттен чыган саясатчылар чыкты парламент 90-жылдардан бери. Анан ошол президенттик республика барып отуруп 10-жылдан кийин аралаш республикага өттү. Анан аралаш республикада баягы иш жүзүндө баары бир президент бийликти өз колуна топтоп алгандыктан жана парламент президенттен көз каранды болгондугуна байланыштуу биз кийинки 3-этапка өтүүнүн босогосуна келгенбиз да. Бул толук кандуу парламенттик республика болуш керек эле. Эгер мына кызыгы мисалы дүйнө жүзүндөгү монархиялардын өнүгүшүн деле карасак, парламенттик республикалардын өнүгүшүн да карасак, башында анан айырмасы жок. Батыштабы, Азиядабы, мусулман өлкөсүндөбү, Европа өлкөсүндөбү, мына бардык көбүнчө өлкөлөрдө абсолюттук монархия, мисалы бир адамдын бийлиги барып отуруп, дуалисттик монархия, аралаш баягы падыша же монарх өзүнүн укуктарынын, уйгарма укуктарынын айрым бөлүгүн тарыхтын кайсыл бир бөлүгүндө ошо парламентке берүүгө аргасыз болгон да. Ал Россияда дагы болгон. 1905-1907 революциядан кийин орус падышасы айрым укуктар, жарандардын укуктарын кеңейтип, жана ошол мамлекеттик думага шайлоо ушундай процесстер болмок да. Анан ошол бөлүшкөнгө бармак, бирок кийин белгилүү окуялардан кийин жалпы эле ал падыша четтетилген болчу. Анан бул демек ошол бир адамдын бийлиги барып отуруп, ошол адам парламент менен бийлигин бөлүшөт. Анан акырында мына бардык өнүккөн өлкөлөрдө ошол бир адам символикалуу түрдө гана калып, салт түрүндө анан толук бийлигин парламентке өткөрүп бергенин биз көрүп келатабыз. Бул деген мына айрым араб өлкөлөрүндө деле, мисалы мына азыр катуу өнүгүп жаткан Бириккен Араб Эмираттарында ошол конституциялык монархия, монарх бийлигин парламент менен бийлигин бөлүшкөнгө арасында барып отуруп бул парламенттик монархияга айланат да. Анан абсолюттук монархия болгон араб мамлекеттер ушундай конституциялык монархияга өтүштү. Европа мамлекеттеринин көпчүлүгү алар ал этаптан да өтүп, бийликти толук ошол бир адамдын колунда топтолбой парламентке өттү да. Бардык өнүккөн мамлекеттер парламентаризм формасында. Бизде эми монархия жок. Биз 91-жылдан карасак, бизде күчтүү президент бар болчу. Анан 10-жылдан кийин, мына 2-чи революция төңкөрүштөн кийин биз аралаш системаны көрдүк. Бул как раз ошол өтүп келаткан жагдай эле да. Анан мына аралаштын дагы биз кесепетин көрүп, себеби аралаш республикада баары бир иш жүзүндө президент башкарат. Анан мына акыркы 20-жылдагы парламенттик шайлоодон кийин, окуядан кийин биз көрдүк, ошол бийликти жалгыз колуна топтогон аракет кылган президент парламентке өзүнүн гана партияларын өтүшүн камсыз кылганына көбө болдук. Партиясы көбө болдук. 5-октябрь түштөн кийин дагы
3 гана партия шайлоодон өткөнү жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылды. Бул ого бетер баягы аянттагы адамдарды козгоду. Биз ошол маалда эмне окуя болду? Мына 20-жылы Кыргызстан кандай окуянын башынан кечирди десе, Кыргызстан ошол аралаш республиканын, аралаш башкаруунун дагы кесепетине бир учурады да. Демек биз толук кандуу парламенттик башкарууга өтө турган мезгилге мына эми жеттик эле да. Ана тилекке каршы тарых тескери кетип, белгилүү окуялардан кийин эми биз кайра башына түшүп, баягы бир адамдын колуна бийликти берип, ошондуктан бекеринен конституция деп чогулуштарда, тыш чогулуштарда айтылып жүргөн жери жок. Ошол кайра бир адамдын колуна бийликти өткөргөн жатабыз. Демек бул процессти кайра башынан өтөт экенбиз. 2010-жылкы парламенттик бийлик башкаруу формасында өткөнүбүздө 1,5 жыл гана ошол образын көрө алдык да, парламенттик башкаруу кандай экенин, оппозициялык күчтөр баягы экономикалык блокту көзөмөлдөп, финансы жагына мындай ээлик кылып бөлүштүрүүгө, тең салмактуу кылууга мүмкүнчүлүгү болду эле да. Андан кийин эле Атамбаев бийликке келгенде эле ошол конституциянын авторлору баш болуп, ошол эле топ кайра конституциялык парламенттик башкаруунун бир үлгүсүн улап кете алган жок да. Эмнеге? Ошол маалда дагы азыр деле биз көрүп аткан негизги катачылык бул бийлик деген ресурсту тең же туура бөлүштүрүү процесси жокко учурагандыгы. Ошол сиз айткандай 10-жылдан кийин оппозициялык партиялар биринчи, экинчи көбүрөөк мандатка ээ болду. Ошолдо биз бир нерсени байкадык, бийлик ресурсу бөлүштүрүлгөн болчу да. Себеби мисалы жогорку кеңеште төрагалык оппозициялык партиянын фракциясынын албетте өкмөт башына баба алып келген, мындай айтканда реваншдык күчтөр. Мында бийлик жалпы бөлүштүрүлгөн болчу, бирок ошол кездеги кийин ошол келген президент Атамбаев ал кайра ошол бийликти өз колуна топтоо аракетин көрүп, андан кийинки шайлоолордо биз мындай тажрыйбанын өнүгүшүн көрө алган жокпуз. Андан кийинки шайлоодо кайра эле ошол көбүнчө бийликке мындай жумшак көз караштагы партиялар өттү. Бирок белгилеп өтүш керек, эмне үчүн мисалы ошол кийин ошол Атамбаевдин бийлиги учурунда төңкөрүш болгон жок. Себеби мына азыр 6-чакырылышта 6 фракция бар. Баары бир мындай оппозициялык же бийликке түздөн түз баш ийбеген партиялар парламентке киргизилген. Сыртта калып калгандардан эң күчтүүлөрдөн ошол бүтүн Кыргызстан болуп келген дайыма. Бирок киргизген да, оппозиция парламентке кирген, ана парламенттин ичинде процесстер жүргөн. Ошондо кичине мындай кичине болсо да бөлүштүрүү болгон да. Ошондуктан ал маалда мындай төңкөрүштүк бир маанай күчөп же 300-үнө ашкан эмес. Күчөгөн эмес. Азыр биз көрүп жаткан саясий процесстерде ошол бийлик ресурсун бөлүштүрүүгө ниет бар экендигин да көрбөй турабыз. Мына Венеция комиссиясы да 22 октябрда жогорку кеңеш шайлоону жылдырып, ана конституциялык реформаны баштоо жөнүндө конституциялык мыйзамды кабыл алган. Ошол мыйзам боюнча Венециялык комиссиянын корутундусунда да алар белгилейт. Мисалы, мындай чечимдер кийин шайлоону жылдыруу, шайлоо процессин токтотуу сыяктуу чечимдер бардык саясий күчтөрдүн маалымдуулугунун негизинде да болуш керек дейт да. Себеби алар даярдык көрүш керек. Мисалы 22 октябрда 1-июндан кеч эмес парламенттик шайлоо өтөт деп конституциялык мыйзамда жазылып турат. Анан казактын маалымдоо каражатына берген интервьюсунда президент Жапаров айтып атат, шайлоону күзгө калтырдык деп. Биз ошол жерден угуп атабыз да. Мына ошол жерде көрдүңүзбү? Мына Венеция комиссиясы айтып атат да, бардык саясий күчтөр, коомчулук билиш керек, анан даярдык көрүш керек да. Аларчы. Анан балким саясий партиялар майга даярданып жаткандар, апрелге мисалчы, аны күзгө калып калды. Аны эми билип атабыз да. Мына бул деген ошол бир адамдын же каалоосу, бийликтин ошол
өз каалоосуна конституциялык мыйзамды бир адамдын сөзү менен жокко чыгарып, анан башка саясий күчтөрдү мындай алардын баягы аларга маалыматты жеткирүү жагын баягы кабатыр болбогонун кесепети. Парламенттик башкаруунун деги эле маңызына келели. Сөз башында жакшы айттың, бийликти тең салмактоого бул өнүккөн өлкөлөр бирден бир тандаган жолу азыр ушул болуп атат да. Кыргызстандын өнүгө албай атканына ошол альтернативалык бийлик башкаруу парламентаризмдин зоболосун эмне мынча түшүргөн, атайын бир троллдор аркылуу ушундай маалыматтык пропаганда күчтүү жүрүп атат. Кайсы тараптын шамалы дейсиң? Парламенттин жана өзгөчө мына акыркы чакырылыштан жана деги эле парламентаризм институтуна да эмне мынча көлөкө түшүрүп аткан нерселердин негизги себеби бул таза эмес шайлоолор болгон. Бул жалпы эле мына постсоветтик өлкөлөрдө ушундай парламенттерге таза шайлоо таза эмес, мындай ыплас шайлоолор өткөн бардыгы күбө болуп келатат. Ошо таза эмес шайлоодон жыйынтыгында келген ошол партиялар, фракциялар, анан алардын ишмердүүлүгү, алардын бийликти баягы бийликке кызмат көрсөтүү сыяктуу ошол нотариус болду деп айтылып атат. Ошондой аракеттери анан жалпы ушундайга алып келип атат. Анан биринчиден ошол таза эмес шайлоо институту, экинчиден ошо сурооңузга дагы бир негизги жооп, бул биз колониалдуу аң сезим. Кыргызстан гана эмес, мисалы башка дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө карасак, көрсө, колониялар буга чейин өздөрүн колонияга айландырган империялардын башкаруу формасына, стилине окшош саясат жүргүзөт экен да. Жакшы. Мисалы Францияда азыр аралаш же президенттик республика болуп эсептелинет. Ал эми Франциянын Африкада колонияларында дал ошондой. Мына дүйнөдө Филиппинде президенттик республикалар дээрлик жок да, Америкадан тышкары. Анан Филиппин бар, Филиппин Американын таасири алдында жүргөн мамлекет болгон, Америкада президенттик башкаруу. Президенттик республикаларды Латын Америкадан, Түштүк Америкадан көрөбүз. Ошол өлкөлөрдөн. Алар болсо өздөрүнүн ошол системасын Американын үлгүсүндө, Американ конституциясынын үлгүсүндө жазышкан. Ошондуктан аларда президенттик республикалар. Бирок Америка бул өзгөчө бир үлгү да. Американын салыштырмалуу күчтүү жарандык коом, көз карандысыз соттор, күчтүү саясий институттар, партиялар бар. Ошондуктан Америкада президенттик республикадагы мындай парламенттик элементтер бар да. Анан тең салмактуулук бар. Бул Америкада президенттик республика деп, Кыргызстанда президенттик республика болгон деген бул болбогон сөз. Андай салыштыруу мүмкүн эмес. Бирок ушул себеби биз ушул колониалдык аң сезимден бошобогон кулчулук мүнөз деп да айтылып жүрөт соц тармактарда. Биз ошол мисалы буга чейин бир мамлекетте болгон Орусия Федерациясында башкаруу кандай болсо, кандай республика, кандай башкаруу болсо, бизде ошондой башкарууну акыры биз ошого келип атабыз да. Эржан, жогорку кеңештин трибунасынан көп эле депутаттар Россиянын мисалын көп айтышат да, бейөкмөт уюмдардын ишин көзөмөлдөө, жарандык активисттерди тизгиндөө керектигин. Ал эмес коопсуздук кызматынын төрагасы Опунбаев дагы 2 жыл мурда ошентип эле айтканда, мыйзамдарды кабыл алууда ошо Россияны мисал кылган эмне, булдун да ошо сен айткан эле колониалдык аң сезимден кутулбаган саясий топ арбын болгон үчүнбү? Ооба, бул даана көрүнүп турат. Эң өкүнүчтүү бир көрүнүш. Көптөн бери ошол жакынкы эле мына өткөн жумада деле жогорку кеңеште мына Россияда мындай экен, Россияда тигиндей экен деп туруп, анан сунуштар, анан мыйзам демилгелери чыгып атат. Анан Россиянын мыйзам долбоорлорун көчүрүп, бизде жогорку кеңеште демилгелеген депутаттар арбын. Анан бул деле ошол көрүүчүлөр үчүн бир нерсе айткым келет да, мына Советтер Союзуна мүчө болбогон, колонияга айланбаган
эми биз колония деген баягы жалпы кабыл алуу мындай түшүнүк болбосо дагы биз иш жүзүндө колониялык мындай жалпак тил менен айтат, баскынчылык да орусча кээдеler айтат да, мисалы биз тең ата республика болгонбуз депчи, 15 республиканы бирок баары бир колониялык элементтер бар да. Анан ушул мисалы Советтер Союзуна Азербайжан, Өзбек, Түркмөн, Кыргыз, Борбордук Азия өлкөлөрү бардыгы кирди. Азыркы Орус Федерациясынын ичиндеги Татарстан, Башкирия, түрк тилдүү өлкөлөрдү алып карасак, бир гана Түркия көргөн эмес экен да. Ошол союзда болгон эмес. Ошону көрбөгөн бир эле Түркия бар экен. Анан бүгүн мына түрк бойдон бүгүнкү Азербайжанга барсаңыздар, эми Азербайжанда деле талаш тартыш маселе көп, баягы авторитардык режим бар. Бирок мындай маданий жактан алып карасаңар, Азербайжан деген калыбына келди да. Алар бир кандайдыр бир мындай бир мамлекетке тартып, анан Москванын мыйзамдарын көчүрүп, андай нерсе жок. Алар такыр ал жерге, мисалы Бакуга барсаңыз, ал жерде бул Советтер Союзунун шаарларынын бири экенине да мындай ишенбейсиз да. Анан мына Өзбекстан, өзбектер да баягы өзбек бойдон ал жерде жаңы мындай муундар өсүп чыкты азыр баягы аң сезиминде баягы советтик, совоктук мындай эч нерсе жок да. Анан Казакстанда дагы болашак программалар эмелери болуп, эми ал жер тилекке каршы ушул Борбордук Азия өлкөлөрүндө авторитардык режимдер, тоталитардык режимдер менен ортосунда. Бирок ал жерде да мындай бир муун өсүп чыкты да. Баягы алар атайын окутуп, мына азыр латын алфавитине да өтүп атышат Борбордук Азия өлкөлөр. Эми булар мындай өзүнө келишти да, мындайча айтканда, өзүнө келүү процессинде. Биз болсо өзүбүзгө келүү процесстен кайра артка кайтып, кайра эле баягы Аманкулов айткан үйүбүзгө кайтышыбыз керек дегендей жолго түшүп алдык. Ооба. Мен ушуга келейин деп атам эле. 2010-жылкы парламенттик башкаруу формасына өткөнүбүздө элде бир жеке башкарууну кежигемден чуңкуру көрсүн деген маанай пайда болуп калды эле да. Бирок акыркы шайлоодо эл баягы кайсы бийлик формасын тандоого келгенде президенттикке деп добуш беришти да, Садыр Жапаров менен кошочу. Бул электораттын 200-дүүлүгү же саясий топтун ошончолук таасири бир шайтан ойуну болду. Эмнеден улам эл ушундай ойт берди кайра артына? Эми биринчиден баягы жалпы эле президенттик, мисалы республиканын, парламенттик республикадан болгон кемчилиги, бул президент кандай болгон күнү, шайлоодо жеңген күнү деле президент жалпы элдин парламентке салыштырмалуу азчылыгынын добушу менен келет да. Парламентке мисалы адамдар ар кайсы партияларга добуш берип, мисалы 5, 6, 7 канча партия өтсө, алардын баарын бириктиргенде бул президент алган добуштан көп добуш чыгат. Анан президент бул мисалы президенттикке мына 16-15 талапкер койсо, бирөөсү эле жеңет да. 5-6 бар президент болбойт. Босогодон өтүп, мисалы парламенттик шайлоо сыяктуу. Ошондо президент бул азчылыктын тандоосу менен керек болсо келет да. Анан бул референдумда дагы 10 январда биз көрдүк, ошол 3,5 миллион Кыргызстан калкынын саны 6 миллион болсо, шайлоочулардын саны 3,5 миллион болсо, жарымысына жакын. 3,5 миллиондун 3төн 1 келди. 3төн 1-ин 80%. Шайлоочулардын. Азчылыктын көпчүлүгү жеңди да, мындайча айтканда. Азчылыктын көпчүлүгү добушу менен ошондуктан калган шайлоого келбеген же шайлоо укугуна ээ болуу курагына жете элек жарандардын ой пикири кандай, балким алар каршы. Ошондуктан жалпылаштырып, жалпы эле эл ошондой президенттик башкаруу шайлаптыр деген да туура эмес, бирок укуктук жактан бүгүнкү мыйзамдарга ылайык ооба кабыл алдык, мейли добуш берди. Анан экинчиден бул ошол калктын дагы баягы укуктук маалымдуулугу төмөн болгондугу, анан административдик ресурс референдумга чейин деле колдонулган, өзгөчө пропаганда жүзүндө. Себеби баардыгыбыз билебиз,
мына алмалда президенттикке талапкер Садыр Жапаров президенттик республиканы колдогон болчу, президенттик башкарууну. Анан кийин булар мисалы 10 январга конституциянын долбоорун да коймок да добушка. Анан кийин баягы парламенттик башкарууну, республиканы колдогон тараптар, баягы ызычуу коомчулукта түр кайшы пикирлер айтылгандан кийин Садыр Жапаров өзү айтып атат акыркы интервьюсунда, Азаттыкка берген интервьюсунда. Андан кийин биз мейли элден сурайлы, мына 10 январга президенттик же парламенттик деген суроо койдук деп моюнга алып атпайбы? Биз президенттик эле кылмакпыз, бирок каршы пикирлерди айтылгандан биз ушундай тандоо бердик деп. Бунун өзү ошол президенттикке талапкердин анын президенттик милдетин да аткарган да буга чейин. Өкмөт башчысы болгон, президент милдетин аткарган. Анын баягы президенттик башкарууга багыт алгандыгы бул өзү пропаганда болду да. Адамдар президенттик башкарууну президенттик башкаруу үчүн эмес, Садыр Жапаров үчүн добуш беришти да. Анан ошондуктан бул бирок бул биздин шайлоочулардын да катасы болду. Биздин шайлоочулар жаңылыштык кылды. Кайрадан ошол бир адамга үмүт артып, бул макул президент болсун, бирок президент башкарууну биз баягы өнүгүү жолунда келатып парламентке жетип калган маалда, мына эми парламенттик башкаруу өтөр маал келгенде конституциялык реформа болсун мыйзамдуу жол менен. Анын жыйынтыгында биз толук парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек деген чекитке келгенде эл шайлоочу жаңылды. Анан биз кайра бир адамга бийликти берүүгө кайтып келип алдык. Бир жакшы эстеттиң, Канат Аманбаев былтыркы парламенттик шайлоо өнөктүгүндө Россияга барып, биз үйүбүзгө кайтышыбыз керек дегенде коомчулук жерге түү деп түкүрүп, аябай көңүлү кайтып турду эле ошо Биримдик партиясынын лидеринин билдирүүсүнөчү. Анан эле ошол бийликтин колтугундагы партиялар Садыр Жапаровдун конституциясын бүгүнкү күндө шары менен тиги кабыл алып берип, макулдук берип койгондун өзү дагы опурталдуу да. Ушунун өзү канчага чейинки бир бийликти турукташтырып бере алат? Эми жалпы ушул саясий топторчу канчалык туруктуу кармап бере алат? Бул саясий топтор бийликтин бир адамдын колунда топтолушуна, мына эми расмий түрдө президенттик республикага өтүшүбүзгө, бийликтин ачык айтканда узурпация болушуна алар шарт түзүп, өбөлгө түзүп беришти. Ошол саясий түзүп атышат бүгүнкүгө чейин. Мына 6-чакырылыш бардыгы, дээрлик бардыгы ошол мыйзамдаштырып, алардын ыйгарым укуктары чектелүү болсо дагы алар мыйзамдаштырып берип атышат. Демек, булар турукташтырууга эмес, дестабилдештирүүгө багыт алышты да. Себеби дүйнө жүзүндө туруксуз мамлекеттердин бардыгы президенттик республикалар, дал ошол президенттик республикаларда төңкөрүштөр, зомбулуктуу баягы чогулуштар, ушундай көрүнүштөр болуп келет. Бизде дагы ошон үчүн болуп келди. Бизде дагы мына президенттик мына Акаевке каршы, Бакиевке каршы Жээнбеков 4-5 октябрь окуялары парламенттик шайлоонун жыйынтыгына наразычылык билдирүүдөн башталып, кийин Жээнбековдун дарегине доомат коюуга өттү да. Мисалы, акырында ошо менен бүттү. Бирок бул бизде ошол жалпы эле дүйнөдөгү болуп келаткан көрүнүштүн биз дагы бир далили болуп бердик. Президенттик республикаларда туруктуулук болбойт. Демек, ушул саясий күчтөр булар бийликке жетүү үчүн эч кандай принцип, баалуулук, эч нерсени карманбаган саясий күчтөр болгондуган ошол бийликке жетип алууну эңсегендер, алар жоопту. Ушундай буга чейинки болгон окуяларда дагы, келечекте да боло турган, балким боло турган туруксуздук, дестабилдештирүү окуяларына булар дагы түздөн-түз жоопту болот. Атамбаевка куп деп кызмат кылгандар кийин кайра Атамбаевда тиги жанагы немесинен ажыратканга, экс мандатынан ажыратканга, ошондой эле Сооронбай Жээнбековдун түбүнө жеткенге да булар ышкакчы болуп берди. Анан эле Садыр Жапаровка хор менен эле кайра кызмат кылып, кожоюндар алмашты, саясий топ ошолор калды. Ошондон улам эл
парламентаризмди көргүсү келбей атканы да? Бул ушул пропагандадагы, анан булардын булар өздөрү дагы ушул саясий топтор, саясий лидерлер өздөрү дагы сабатсыз да. Алар кээ бирлери ошого ишенишет, чынында эле ишенип алышкан. Анан булар ушинтип элди дагы туура жолдон оюн бузуп, туура эмес маалыматтар менен ушундай тескери кылып жиберишти да, тилекке каршы. Өткөндө Оштогу болгон митингде Райым Милонду колдодучу парламент өкүлдөрү да чыкты да. Ошого кандай карайсың? Мындай деле сергек акыл менен кароого парламент өкүлү, эл өкүлү деген киши ошол жерге чыгууга моралдык жактан кандай карайды? Укуктук жактан дагы. Эми ошол албетте мисалы эл өкүлдөрү кандайдыр бир чогулуштарга, тынч чогулуштарга чыкса, анан бирок Кыргызстандын конституциясында белгиленген баалуулуктарды коргоп чыкса, мисалы адам укуктарын, тең укуктуулукту, демократиялык баалуулуктарды, мыйзамдын үстөмдүгүн коргоп, мисалы тынч чогулуштарга чыкса, бул колдоого алынарлык да. А бирок Оштогу болгон чогулуш кайсыл бир ошол инсандын тарапташтары макул, алар чогулуш уюштурганга укуктуу. Бирок эл өкүлдөрү ошол жерге чыгып, анан ошол жерде чогулушту уюштургандардын баягы колунда кармаган жазууларынан биз ал жерде бийликтин дарегине доомат жок. Бийликтин дарегине доомат жок. Азаттык кетсин, НПО кетсин деп атпайбы? Анан ошол сөздү кайталап, ошол эл өкүлдөрү, депутат Райымкулов, пропагандисттер эл өкүлү эмес. НПО жабылсын, азаттык кетсин деген сабатсыздык жеткен. Чогулушта айткан сөздөрү бул мындай өтө эле уяттуу көрүнүш болду. Себеби бир чети эгер алардын ошол Матраимовдун камалышы боюнча кандайдыр бир наразычылыгы болсо, анда аны камаган күч структураларга, бийликке доомат коюш керек да. Ошентип чогулуш өткөрүш керек да. Бирок бийликтин дарегине көрүнсөөр кандай булар ойношот эки жака. Бийликтин дарегине дооматы жок, анан аны азаттык менен НПОлор камагансып, анан азаттык менен НПОго каршы бул өтө эле күлкүмүштүү болуп калды да. Ооба, парламент трибунасынан дагы ошо Бакытбек Райымкулов жана Тилеевпи, ошолор дагы дайыма өлкөлөккө түшүрөт да. Буларды эл өкүлү деп тааныганын соңбу же пропагандисттер деппи? Бул Кремлдин саясаты кандай болсо, булар ошондой да. Мыйзамдардагы парламентте кабыл алынган мыйзамдарды түрткүлөгөндө ошолор тиги баягы батышты сетиркеп жек көрүү менен караганча. А бирок Россиянын бүгүн Кремлдин орду туруктуу болуп турган жок да. Мындай олкусол кабалдай Европа өлкөлөрү, АКШ Путиндин тегерегиндегилердин бир тобуна аткан элерге тиги санкция жарыялап койду да. Мунун өзү келечекте Кыргызстан стратегиялык өнөктөш катары туруктуу кароого болобу Россия менен? Эми бүгүнкү баягы авторитардык бийлиги бар Орусия Федерациясы бизге жакшы үлгү көрсөтпөй келатат. Албетте эгер Орусия парламенттик республика болсо, мисалы Орусияда көпчүлүк оппозициялык саясатчылар парламенттик республика өтүүнү, парламент башкарууга өтүүнү үндөп келишет да. Эгер ошондой болсо, өзү дагы мындай демократиялык өнүгүү жолуна түшсө, мындай мамлекет менен бардыгы өнөктөш болгонго умтулат. Бирок бүгүнкү алардын жүргүзгөн саясаты, өзгөчө бизге берген таасири, анан биздикилердин да ошол таасирге ого бетер кирип кеткени, бул аларды бир өнөктөш катары көрүүдө эмес, биздин мамлекеттүүлүктүбүздүн өнүгүшүбүзгө жана сактап калышына бир өтө тобокелдик жаратып жатат. Дагы бир суроо туулат. Өткөндө Садыр Жапаровдун расмий иш сапарынан кийин Россияга Кыргызстандын 44 мектебине жардам бере турган болуп атат да. Бул колониалдык аң сезимге кайрадан келели. Биз бүгүнкү күндө өз алдыбызча иденттүүлүгүбүздү таануу ордуна кайра эле баягы колониалдык аң сезим менен, кубануу менен кабыл алып аткан кандай карайсың? Биз иденттүүлүгүбүздү бекемдөөгө даяр эмес улутпузбу?
Эмне үчүн оппозиция өкүлдөрү какылдап какшабайт муну? Парламент өкүлдөрү бир трибунадан туруп коңгуроо каккан жок. Бул мына Кыргызстандын эгемендигине кеткен доо да. Кандай карайсың? Жөндөмүбүз жокпу билим берүү жагынан өзүбүз? Бардыгы барып баары бир бийликке, башкарууга, саясатка, саясий процесстерге барып такалат. Чечим кабыл алуучу тараптар жогору жакта. Анан ошондуктан алардын жүргүзгөн аракеттеринин натыйжасында чынында эле бүгүн биз өзүбүздүн иденттүүлүгүбүзгө кайтуу, ачуу, бекемдөө маселелери ишке ашпай тескерисинче кетип баратат да азыр. Анан мен жогоруда айткандай, мисалы башка Борбор Азия улуттары, элдери, башка мамлекеттерди карасаң, алар же мисалы Чыгыш Европа өлкөлөрү, мисалы Польша, Эстония, алар дагы дароо эле парламенттик башкарууга өтүшкөн. Анан ал жерде дагы коммунисттик партия, бир гана партия бар болгон өлкө болчу. Анан баягы бизде да мындай сөздөр айтылып келип атпайбы? Биз даяр эмеспиз. Президент Жапаров өзү айтты интервьюсунда. Биз бир 40 жылдан кийин балким даяр болобуз депчи. Эми ошол бир коммунисттик партиядан башка партиясы жок. Польша менен Эстония дароо парламент республикага өттү. Мына кандай өлкөлөргө айланышты. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, мисалы нацисттик режимдер кыйрагандан кийин Германия менен Италия дароо парламенттик башкарууга өтүштү. Анан бизде жакшыбы жаманбы саясий партиялар бар, жарандык коом күчтөнүп келатат. Ошол күчтөнүп келатканда биз аны өнүктүрүш үчүн ошол парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек эле. Анан бизде партиялар, институт катары калыптана элек, чийки деген сөздөр, булар тескерисинче, эгерде партиялар күчтүү болгондо, жарандык коом менен саясий институттар, партиялар күчтүү болгондо, анда президенттик башкаруу туура иштеп кетеби деген үмүт болушу мүмкүн эле. Балким иштеп кетеби деп. Партиялар, саясий партиялар жакшы калыптана элек болгондо, жарандык коом жакшы калыптана элек болгондо, президенттик республика бир гана зыянын көрсөтөт, жана туура эмес натыйжага алып келбейт. 21-кылымдын эң приоритеттүү баалуулуктарынын бири парламентаризм болуп атат да. Кыргызстан ошол жолдон кайтып, жеке башкарууга конституция талашы бүгүнкү күндө анын артында жазаланып атат, кээси камалып, коркутуу бүркүтүүлөр күндөн-күнгө күчөп атат. Бул жеке бийлик бекем орнотууга билек түрүнүп, мындай чечкиндүү түрдө ушунчалыкка барып атканына бир колтукка суу бүрккөн, ишеним берген күч барбы сырт жактан? Же ички саясий топтордун эле дымагы менен ушуга баратышабы деп ойлойсуң? Сырт жактан дагы бар, албетте, ички дагы бар. Ички күчтөр, анан сырт жактан ички күчтөр мындай багытты, ошол сырткы күчтөрдүн колдоосуна жетишүү үчүн алар ушундай багытты тандашат да, аларга ылайыкташ. Ички күчтөр дегенди мынтип айтсак болобу? Коррупционерлер, уурлар, кылмышкерлер десекчи, себеби алар демократиялык парламенттик башкаруу институттары калыптанганда сот адилеттик орнойт автоматтык түрдө. Ошол механизмдерден коркот, анан жеке адамга сыйынуу ыңгайлуу деп ойлобойсуңбу? Мына 30 жылдан бери бардыгын өз аты менен аташ керек. Кылмышкерлер, коррупционерлер, ушундай бир саясий топтор, булар анан криминал дагы бар арасында. Анда ролу чоң, анан булар ошол сырткы дагы күчтөрдүн колдоосуна жетиш үчүн ушундай багытты өздөрү тандап, тартуулап, өздөрү келишет. Ошол эле Аманкуловдун Орусияда сүйлөгөн сөзү, мисалы, бул көрүнүп билинип турду да, алар бул кимге жагымдуу экендигин. Анан ал тараптагы, мисалы, башка авторитардык президенттик республикалар, алар бизде парламенттик республиканын өнүгүшүнө, демократиянын өнүгүшүнө кызыктар эместиги. Мисалы, бизде эгер төңкөрүш болуп, төңкөрүш ишке ашып, революция, андан кийин бизде парламентаризм өнүгүп, коррупция менен күрөш эффективдүү жүрүп кетсе, анда биз башкаларга туура эмес үлгү көрсөтүп коебуз да, башка өлкөлөргө. Ошол
авторитардык президенттик республикаларга. Ошондуктан мен оюмча алар деле төңкөрүштүн кесепети жаман натыйжага алып келет экен өздөрүнүн элдерине көрсөтүш үчүн. Себеби мына 5 октябрдан баштап деле Орусиянын телеканалдарында, мурунку биздин төңкөрүштөрдө Казакстандын да телеканалдарында терс мааниде биздеги окуяларды көрсөтүүнү биз көрсөтүп атат. Алардын жалпы камалдоо каражаттарында мындай терс баа берип кылышат. Себеби өздөрүнүн жарандарында мындай аракеттерге барбоо керек экендигин, бул аракеттердин натыйжасы тескери болот экендигин алар көрсөткүсү келет. Анан эгер Кыргызстан улам төңкөрүш болгон сайын артка чегинип, акыры мамлекеттүүлүгү мындай жоголчу абалга келип калса, анда ал жерде дагы демек алардын режимдери туура эле экен деген тыянак пайда болуп калышы мүмкүн да. Эржан, эми жеке өзүңө келели. Баягыдан бери бийлик тобундагыларды жакшы сындадың да. Бүгүнкү күндө сын таккандарга дагы сын таккандар көбөйүп атпайбы? Өзү сындап коюп, эмне кыйратпайт экен, эмнеге бийликке барбайт экен деп. Эмне үчүн сага окшогон жаштар бийликке аттанбайсыңар? Эмне үчүн парламентке келип бир оң жолго салалы дебейсиңер? Эми акыркы окуяларда, шайлоолордо көп эле жаштар аттанышты. Жаңы партиялар чыкты, реформа. Азыр жергиликтүү шайлоого Кыргызстан демократиялык кыймылы деп жаштардын көз карандысыз, өз колдору менен, өз күчү менен бириккен жаштардын эмелер чыгып атат. Жалпы эле жаштар чыгып атат, бирок жаштарга мүмкүнчүлүк тар. Эми чын айтканда жаштарды эч ким ал жерге киргизбейт. Анан мына квоталар ноябрда, ошол октябрда шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип жатканда жогорку кеңеш жаштардын квотасын эч ким эстеп койгон жок да. Ошондо жаштардын квотасын кеңейтиш керек. Жаштардын квотасын баягы аялдардын квотасы сыяктуу 30%га жеткириш керек. Мындай шарт түзбөсө реалдуу бул социалдык топ көпчүлүк болсо дагы, жаштар көпчүлүк болсо дагы бул саясий процесстер жыйынтыгында жаштардын келишине бөгөт болуп калып атат да. Анан жеке мен өзүм эми өзүмдү укукчу жана укук коргоочу деп баягы өзүмдүн потенциалымды да өстүрүп, билимимди арттырып, тажрыйбамды өстүрүп келатам. Анан менин өз миссиям ошол кесиптик миссиям бул ошол укук коргоочулук. Анан ошол укук коргоочулук жааттан мисалы мыйзамдарды дагы биз карап, бир баа берип, бир көзөмөлдөн өткөрүп, өзүбүздүн экспертизаларыбызды жасайбыз. Анан албетте парламенттин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары мисалы ар бир укук коргоочуга жакшы инструмент болчу да. Себеби мисалы тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча, азыркы мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча мына бүгүн эле мен да жазгам социалдык тармактарда. Менин бир арыздарым боюнча эч кандай кыймыл жок, эч ким аракет кылбайт. Беренелер жазылып турат кодекстерде, иштер болсо кыскарып эле негизсиз эле кыскарып кетет. Беренелер иштебейт. Ушул мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү, мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси, ушундай ыйгарым укуктар жалпы эле укук коргоочуларга жакшы колдонууга шарт түзмөк да. Бирок акыркы шайлоодо мен эч бир партия менен, саясий күчтөр менен кызматташкан жокмун. Балким келеркисинде мындай себеп укук коргоочу катары ошол парламентте мыйзам токуганын маанилүү эле. Ошол мыйзамдарды көзөмөлгө алууга юрист катары мыкты адис даярдыгы бар. Анан сендей жаштар келбей атканы дагы, бирок келсе дагы жаштарга барып көйгөй түшүп атат да. Эмне үчүн мындай болуп атат? Аткаруу бийлигине деле келди, парламентке деле келди, бирок жаштар өздөрүнүн жигердүүлүгүн эмнеге көрсөтө албай атат? Жок, азыр келген жаштар, мисалы өкмөттөгү, башка бийликтеги жаштар, булар ошол мамлекеттик органдар системасынын ичинен өсүп чыккан жаштар да. Аларды дагы кайсыл бир саясий күчтөр өстүрүп, даярдап, алар мисалы мына Атамбаевге кызмат кылышкан, Жээнбековго кызмат кылышкан, Жапаровго
баарына кызмат кылышат. Анан булар ошол системанын макул эми алар ошол системанын ичинен чыкканда деле эгер алардын өздөрүнүн көз карандысыз бир багыты, көз карашы, миссиясы бар болсо, анан алар кээ бир мына тарыхта да белгилүү да бир кээ бир адамдар мисалы өздөрүнүн колуна бийлик тийгенде алар такыр башкача багытта иш алып барышат да, буруп кетишет. А бирок бул жаштар ошондой азыр бийлик өзү өстүрүп жаткан жаштар мамлекеттик органдардан башканы эч нерсени көрбөгөн. Тажрыйбасы тар, көз карашы тар. Анан булар тилекке каршы ошол өздөрүнүн жетекчилерин туурагандай бир сезим калтырат да. Анан четтен келген, четтен билим алган тажрыйбалуу жаштар эмнеге ушу бийликтин канын алмаштыра албай атышат? Четтен окуп келген, көптү көргөн, билимдүү, тажрыйбалуу жаштардын деле эми бийликке келиши же ошол эле парламентке мисалы шайланып келиши оңой эмес. Себеби бардык мисалы ал көп акча каражатын талап кылат. Шайлоо өнөктүгү. Шайлоо деген өзү мындай колунда барлардын катышуусун камсыз кылган гана шарт түзгөн гана бир процесске айланып калды да. Анан эч ким ошол тобокелдикке салып, мисалы анан шайлоо таза болсо бир жөн эле. Шайлоодо таза шайлоо. Бийликтин ресурстары колдонулуп. Шайлоо таза болгон эмес. Каралоо жүрөт, бийлик тарабынан дагы каралоо жүрөт. Анан эч ким, ар бир адам ошол өзүнүн каражаттарын тобокелдикке салып, анан катышып, анан күйүп кеткенден да тартыш. Себеби мына акыркы дагы шайлоодо көп жаштар күйүп кетти да. Көп прогрессивдүү, жакшы ишкерлер, креативдүү жаштар аралаша алган жок. Чет жерде билим алган, ийгиликтүү жаштар мына күйүштү акыркы шайлоодо. Алар биз 120 долбоорубузда мүмкүн эл өкүлдөрү арасында мынабул татыктуу иштеп берди деп мисалга ала турган эл өкүлдөрүнөн барбы? Себеби буларды айта жүргөнүбүздө маанилүүгө дейм да, себеби алар азчылыкты түзүп атат да, парламентте ошолор дайыма бир аз болсо дагы жок дегенде талаш тартыш жаратып мындай плюрализм болуп атат да. Эми албетте бир канча баягы калыс иштеген, калыс пикирин билдирген депутаттар бар. Тилекке каршы аларды эми 100% ушундай акыйкат үчүн баягы иш алып барган калыстыгын тайманбаган деп мындай баа бериш кыйын. Себеби түрдүү саясий процесстерде алар мындай кээде артка чегинип, кээде унчукпай, кээде мындай көрүнбөй калып, кийин пайда болуп калып ушундай болот да тилекке каршы. Мүмкүн аттарын ата койгонубуз деле маанилүү болор эле. Себеби биз парламентаризмди сапатын кеп кылып атабыз да, канткенде кандай эл өкүлдөрү болуш керек эле да. Жок дегенде ошолордун образын, ишмердүүлүгүн, саясий ишмердүүлүгүндөгү мисалдарды айтсак, эл ушуга добуш берейин деген дагы болочокко болгон мындай үрөн таштап койгон оңго. Ооба, муну көбүбүз билген, мына өзгөчө акыркы учурда мындай калыс пикирин айтып, акыйкаттык үчүн күрөшүп келген бул Наталья Никитенко, Дастан Бекешев, Жанар Акаев, ушул депутаттарды белгилеп келет. Бирок мен буга чейин айткандай, булардын бул депутаттардын дагы албетте позициялары мындай кээде алсыз болуп атты да. Кээде мындай азыр жакшы көрсөтүп келе атышат мисалы. Мисалы ошол эле активисттердин камакка алынганы боюнча, активисттерди куугунтуктоо, ээрчип жүргөндөрү боюнча мисалы Наталья Никитенко кайрылуу, тийиштүү органдарга кайрылуу жөнөтүп, жогорку кеңеште ал маселени көтөрүп, комитеттин алкагында ошол күч структураларынын жетекчилеринен сурап, тактап, ушундай иш жүргүзүп атат эл өкүлү катары. Бул жакшы көрүнүш. Конституциянын долбоору боюнча мыйзамга добуш берүүдө Жанар Акаев, Дастан Бекешевдер калыс пикирин айтышты. Бул ушундай аракеттер көз карандысыз, мыйзамдуулукту талап кылган, мыйзам үстөмдүгү үчүн болгон аракеттер албетте. Парламенттик башкаруунун белин сындырууда Текебаевди абакка отургузуп койгондо элдин баары сезбедиби? Текебаевдин орду жок экенинчи, парламентте ошол болуп турганда гана коңгуроо кагат экен, болбосо парламентаризмдин маңызы кете түшөт экен деген. Ушундай нерсени байкадыңбы?
Чын эле Текебаевга байланып калганбы парламенттин ичиндеги атмосфера? Жок, албетте эми Текебаев тажрыйбалуу баягы депутат катары ал кайсыл бир учурларда мындай калыс мыйзамдуу пикирин билдирип келген. Бирок кайсыл бир учурларда ал ошол мезгилдеги, мисалы Атамбаев учурунда конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесинде, Жээнбеков учурунда азыр деле мына 6-чакырылыштын мөөнөтүн булар узартып алгандары боюнча калыс пикирин билдире албай калды да. Анан ошол өзүнүн мындай туруктуу бир тараптуу позициясына. Мен эсиме келбей атат, тескерисинче Текебаев, Шыкмаматов, Айда Саляновалар бекем турду эле го. Чолпон Жакупова тескерисинче ошондун курмандыгы болду да. Жок, конституциялык реформага резиденцияда жогорку кеңеш чогулуп, анан 22 октябрда конституциялык шайлоону токтотуу жөнүндө, шайлоо процессин токтотуу жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алып атканда, эсиңизде болсо Текебаев журналисттерге да билдирген. Мен ушундай бир өзүмдүн шартым менен макулдугумду бердим конституциялык реформага. Ошол кайсыл бир шартка макул бергендиги көз жумганы, ошол процесстердин ишке ашышына жол бергени өзүнүн шарты болсо дагычы, бул дагы мындай эме болуп калды да, эки жактуулук сыяктуу болуп калды да. Анан дагы бир нерсени белгилеп кетким келет. Албетте Өмүрбек Текебаевди тажрыйбасы мол саясатчы, мыйзам чыгаруучу катары билебиз. Бирок мына азыркы күчүндө колдонуудагы конституцияда булар убагында эми парламентаризм деп айтылгандан кийин таза парламенттик республиканы камсыз кылууга барбаганы өкүндүрөт да. Ошол шансты колдон чыгарып келген. 10-жылы, анан мына 17-жылы Атамбаевдин учурунда парламентке өзгөртүү киргизип атканда, конституцияга өзгөртүү киргизип атканда булар мына эми толук парламенттик болот деп, бирок ал дагы болбой калды да. Анан бул мен ойлойм да, эмнеге бул инсандар ошол толук парламентаризмге өтүүгө чекит коюш албады деп мен ошого өкүнөм да. Парламенттик башкаруу нормасы киргизилгенде Россия мындай мурду менен күлгөн десек болот да, силерге эрте дегендейчи, бирок ошол лексиконду бүгүнкү күндө Садыр Жапаров кайталап атат. Эмнегедирчи бизге эрте ал дегенин өзү бул установкабы же өзүнүн саясий таанымы деп ойлойсуңбу? Биринчи сапары Россиядан болду, унутпайлы. Инаугурациядагы озангандары дагы авторитардык өлкөлөргө иш сапарын, өнөктөштүктү, улантарын турукту. Айтты дагы мындай демократиялык баалуулук жөнүндө үстүртөн эле кайпап кетти. Бул ошол чет жердин установкасы дагы бар. Анан тилекке каршы биздин көпчүлүк саясатчылардын өздөрүнүн да ишенгени, чын дилинен ишенген көргөнү ошол болот. Андан башка эч нерсе көргөн эмес экен бул кишилер. Бирок мен таң калам, бул саясат айрым саясий лидерлер мына Европада качып жүрүп 4 жылдап жашап келген экен. Жашаган, көргөн, анан ошого карабай өмүрү баягы кудукта жаткан бакадай болуп, эми мындай ошол бир эскичил бир багытты карманып алгандары, анан бердеги бийликтин орношуна, толук кандуу орношуна бир колдоо издеп, алардын ошол чет өлкөлүк күчтөрдүн эмесин багытын тандагандыгын улам-улам көрсөтүп, билдиргиси келип, көрсөтүп, ушундай аракеттер болуп атпайбы. Бул деген Бакиев учурунда болгон, эсиңизде болсо, Бакиев Москвага барып, Ганси базасын алабыз деп айтып, бир капталында Медведев бул жагында Путин отурган, анан келгенден кийин албай койгон. Андан кийин мына бардык, мисалы 10-жылдагы окуяларда Роза Исаковна Бириккен Улуттар менен байланышып, чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарын англис тилинде интервью берип, анан Орто Азияда ушундай билимдүү аял президент болуп атыптыр деген кеп тараганда, кийин ошол окуялар күчөп, этника аралык жаңжал. Анан ал ОДКБга, Дмитрий Медведевке кайрылганга, дайыма ушул өлкө жетекчилери акыры барып отуруп, ошол Россиянын жетекчисине кайрылууга мажбур болгондой шарт түзүлүп калат да. Анан булар дагы ошол тез эле мындай
баш ийип анан кайрылып жалынып анан акырында бирдей эле бир нерсени көрүп атабыз да. Тескери буруп кеткен лидерлер болсо постсоветтик өлкөлөрдө кийин кызматтан четтетилгенин, аларга каршы аракет жүргөнүн биз да көрдүк да. Демек Кыргызстанда парламентаризм сапатын өстүрүү үчүн Россиянын таасиринен кол үзүшүбүз керек десек болобу? Ооба, таасиринен баягы негатив бул мындай биздин кээ бир жарандар ойлоп калбасын, бул жалпы эле мындай бир Россияны бир өлкө катары жек көрүү же орус элине карата бир жок, орус элине эмес, Кремлден толугу ошондой ойлоп калбаш үчүн адамдар туура белгилеш керек. Бүгүнкү күндөгү Орусиянын бийлигинин жүргүзгөн геосаясатына, алардын жүргүзгөн саясий багытынан биз мындай көз карандысыз иш алып барышыбыз керек. Анан эң негизгиси аң сезимибизди ошондой бир таандуулуктан же көз карандылыктан ажыратуу процесси жүрүш керек да. Бирок бизде билим берүү системасы бардык жерде адамдардын аң сезимине сиңип, анан мына парламентте өткөн жылы 2 жыл мурун каралып, миллиондогон сомдорду биз төлөп Орусиян телеканалдарын көрөт экенбиз. Алар бизге төлөсө бир жөн эле. Эми анда да мисалы маселе кереги жок бизге ал телеканалдар. А бирок биз дагы төлөп, анан ошол телеканалдар мына азыр Орусиядан келе турган волонтерлор тилди окута турган. Анан мына ошол эле мезгилде стратегиялык өнөктөш бир союздагы өлкө биз менен. Мына биздин жарандар азыр эмгек мигранттары Орусияга барайын десе, билеттердин баасы өсүп кеткен. Мындай киргизбей, мындай биздин бийликке карата бир бул санкция сыяктуу иш аракет болуп атат да. Себеби бул мигранттар, мисалы кайра Орусияга кайтып келе албай калган мигранттар пандемия учурунда Кыргызстанга келген. Булар бул жерде жумушсуздуктан, анан булардын азыркы бийликке карата да мындай бир наразычылык күчөшү мүмкүн да. Себеби биз пандемия учурунда Москвада bir taksistin videosu çıkan жарыяланып. Ошол таксист кийин резиденциянын жанында Сооронбай Жээнбековдун кетишин талап кылып жүрдү. Көрсөң, бир бас заматта эле Бишкекте саясий акцияда жүрөт, президенттин кетишин талап кылып атат. Эми бул ушундай биздин баягы миграциялык көз карандуулугубузду пайдаланып, Орусиянын бийлиги биздин бийликке карата бир рычаг катары колдонобу деген ой бар да. Анан ошондон биздин бийлик дагы алардын бир колдоосун издеп, анан баягы визиттерде жанагы айтылган сөздөр, аракеттер, мына жер үйдүн ачылышындагы Орусия бийлигинин баягы ачылышына старт бергендери ушундай бир түшүнүксүз, эгемендүү мамлекет үчүн түшүнүксүз аракеттерди биз көрүп атабыз. Соңку суроом болсун. Парламентаризм бизге эмне үчүн керек? Парламентаризм бизге тарыхый өнүгүү жолубузда, мамлекеттүүлүк, эгемен мамлекеттүүлүк өнүгүү жолунда биз басып өткөн жолубуздун мына жеткен чеги катары, кийинки этабы катары парламентаризм бизге керек. Себеби парламентаризм бул бийлик ресурсун туура бөлүштүрүү, бир тарапка же бир адамга топтоп коюу эмес, саясий күчтөрдүн арасында баягы калктын көпчүлүгү колдоосуна ээ болгон саясий күчтөрдүн ичинде бөлүштүрүү процесси ишке ашыш керек. Анан элдин өкүлчүлүгү көбүрөөк камсыздалыш үчүн керек. Анан бийлик, аткаруу бийлигинин үстүнөн көзөмөл күчтүү болуш үчүн жана аткаруу бийлигинин жоопкерчилиги өсүш үчүн бизге парламентаризм керек. Болбосо анын карама каршысы бийликтин бир адамдын колунда топтолушу, жоопкерчиликсиздик, элдин өкүлчүлүгүнүн төмөндүгү жана мындай шайлоочулардын кабары жок бийликте бир чечимдер кабыл алынып, аракеттерин жүрүп, анын акырында сөзсүз түрдө туруктуулукту жоготууга алып келет. Ал бул кайра экономикалык чегинүү, бул адамдардын курмандыгы, бул жакшы эмес натыйжа. Ошондуктан бизге парламентаризм керек. Мына биз парламентаризмге өтүү этабына жеткенбиз. Бардык бул деген Кыргыздын бир
спецификасы андай эмес, кыргыздыкы башкача деп ойлогондорго да айтыш керек. Араб өлкөлөрүн карагыла, Европа өлкөлөрүн карагыла, Азияда Корея, Япония, түштүктө Индия, такыр башка салттуу элдер, өздөрүнүн маданияты бар элдерде бардыгы ушул этаптан өткөн. Бир адамдын колунда бийлик, кийин ал адам парламент менен бөлүшүүгө аргасыз, себеби коомдо көтөрүлүштөр болгон үчүн. Анан кийин барып отуруп, ошол бир адамдын бийлиги толук парламентке өтөт. Күчтүү премьер-министр институту жаралат. Президент болсо мындай символикалуу мындай институтка айланат. Ушул процесс бардык, анан ошол маалда өнүгүү, өрчүп өсөт. Бул бардык мамлекеттерде, маданияттарда биз көрүп атабыз. Биз дагы ошол учурга жеттик. Бирок кайра артка чегинип, бир адамга бийликтин баарын берип койгонго даяр болгондой болуп кебетебиз. Жакшы убакыт бөлүп бергениңе жакшы. Анан мен соңунда көрүүчүлөргө айтарым. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Эржан Кайып 120 деген долбоорубузда болгону 3 эл өкүлүнүн атын атады. Наталья Никитенко, Жанар Акаев, Дастан Бекешев депчи. Мына эл өкүлдөрүнүн образы ушундай болуш керек деген болжолду картина албетте. Анан биз Макалео Сакалео дегендерди эл өкүлү деп элестетпешибиз керек. Андыктан парламентаризм идеясы кыргыз коомун өнүктүрүүгө бирден бир жаңы баалуулук катары жайылткыбыз келет. 120 көрсөтүүбүздүн соңуна чыктык. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, эки тең жарайт, комментарий жазыңыздар. Алда бизге болгон колдооңуздар болот. Рахмат, Эржан.